Компроматтар көбейип баратат. Анығында коомчулук Камчыбек Ташиевдин үн катоосун күтүп жатышкандай. Айрым маалыматтар боюнча ал орозо бүткөндөн кийин келип, билдирүү жасай турганы жоромолдонууда. Жалал-Абадка барып алып кайрылуу кылабы? Кыскасы Ташиевдин позициясына мындан аркы кадамына көпчүлүк кызыгып турган чак. Маалымат булагы Арба ЧЖ сайты. Эгерде Шайырбек Ташиевке карата команда берилсе, аны камакка алууга күч органдарынын кызматкерлери даяр турушабы? Бул боюнча көмүскөдө кептер козуду. Ага карата компроматтар соц тармактарда тынбай чыгууда. Негизинен байлыктары боюнча бир канча күнөн бери эл ичинде талкуулар күчөдү. Азырынча өзү үн ката элек. Маалыматтык чабуулдар жөн жерден эле жанданмаса керек. Жыйынтыгы кандай чечилет? Кеп мына ушунда. Бүгүнкү күндө маанилүү делген окуялар менен түз эфирде тааныштырабыз. Студияда Рахат Кыдыр Токтоева, саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта. Нарын облусундагы Куланак КЭСинин курулушу 60%га бүткөрүлдү. Анын кубаттуулугу 100 мегаватт болуп, жылына 330 миллион киловатт саат электр энергиясын бермекчи. Биздин эң биринчи максатыбыз биз нарын дарыясын бурушубуз керек. Баткен шаарында окуучулар авариялык абалдагы Кызыл жол мектебинде окушууда. Эски мектептин абалы тууралуу аймактык кабарчыбыз айтып берет. Ошол бойдон жылда кайрылып келип атабыз, бир да жылыш болбой атат. Ноокат районунун Кашкалдак айылында көп жылдан бери таза суу тартыштыгы чечилбей келүүдө. Бул маселе элдик курултайда көтөрүлгөн. Эми анын жыйынтыгы кандай болду? Азыркы учурда ошо иш 90%га жакындап калды. Президенттин администрациясынын ишин санариптештирүүдө 1 жылда 1,7 миллиард сом үнөмдөлдү. Ушу тапта 95% документ алмашуу электрондук түрдө жүргүзүлүп жатканын санариптик өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Бексултан Мамытов билдирди. Ал арада Жогорку Кеңеш 2025 жылы 10 тонна кагаз керектеп, 5 жылда 65 тонна А4 короткон. Бул олуттуу чыгым экенин белгилеген президент санарипке тезирээк өтүүгө чакырды. Кенен кабарчыбыз баяндайт. Бул мисалы менин бөлүмүмдүн статистикасы. Бул жерде мен жетекчи катары өзүмдүн кызматкерлеримдин учурда аткарууда болгон документтерин көрүп алам. Убагында аткарылган иштер, мөөнөтү келип калган документтер жана кызматкерлердин жүктөмү, ушул жана башка маалыматтарды электрондук документ жүгүртүү тутумунда көрүп талдоого болот. Ага 3900дөн ашык мекеме жана уюм кошулган. Учурда 35 миллиондон ашык документ катталган системада. Анын баарын биз көзөмөлдө алабыз президенттин администрациясында. Биздин жетекчилерибиз, президентибиз баш болуп, баардыгы электрондук түрдө ушундай планшет аркылуу документтерди карап, каалаган жерде, каалаган убакта карап, таанышып, кол кое алат. Ушу тапта президенттин администрациясы документ жүгүртүүнүн 95%ын электрондук форматта ишке ашыраарын Бексултан. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Оолум Умар 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4 степенде. Жалгыз бой энемин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келейтамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Балама 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө, апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранам. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Мамытов белгиледи. Айтымында учурда укуктук ченемдик актылар да электрондук түргө өткөрүлгөн. Бул модул буга чейин 3 жыл мурун президентибиздин тапшырмасы менен иштелип чыккан. 2 жыл арасында пилоттук режимде өткөрүлгөн министрликтерде жана ведомстволордо. Ийгиликтүү аяктагандан кийин пилоттук режим биз 24 жыл ноябрь айында министрлер кабинетинин токтомун алгачкы электрондук түрүндө чыгарганбыз. Учурда 3004 укуктук ченемдик акт чыгарылган бул система аркылуу. Мурда кагаз түрүндө бул процесс 1 айга жакын убакыт алса, азыр электрондук түрдө 1-2 күн ичинде ченемдик актылар чыгууда.
Санариптештирүү ишти бир топ тездетип 2025 жылы дээрлик 1,7 миллиард сом үнөмдөөгө мүмкүндүк берген. Садыр Жапаров жогорку кеңештин ишин санариптештирүүнү тездетүү зарыл деди. Себеби кагаз жана башка техникалар үчүн көп каражат сарпталат. Мисалы 5 жылда парламент 65 тонна кагаз керек деген. Мындан улам депутаттарды планшет, ноутбук менен иштөөгө чакырды. 100 тонналык кагазга аткан материалды бир эле ушуга батырып койсоңуздар болот. Унутпай жүрө бересиздер. Кагаз болсо столуңарда калып калат, каралбайт. Анан эң бир кейиткен жери мыйзам долбоорлоруна бир эле сөз киргизгенде, өзгөрткөндө кайра баягынын бардыгын кайра жаңыдан чыгарып туруп, кайра жаңыдан таратасыңар. Ушунун бардыгы абдан коромжу болуп атат да. Мисалы орук техникаларга дагы эбегейсиз чоң каражаттар кетип атат. Мисалы принтерлерге, ага кеткен краскаларга, электроэнергия, аны иштеткен секретарларга эмгек акылар болуп отуруп, миллиарддаган сомдорду коромжу болуп жатат да. Кагаз калемден баш тартып, электрондук парламентке өтүүнү бир нече депутат кубаттай турганын билдирди. За 5 жылда 65 тонна кагаз керектелиптир. Бул чоң чыгым. Канча маселе каралганына жараша кагаздар келет. Кээде 20 маселе болот. Жеке өзүмдү айтсам, мага электрондук түрдө иш алып баруу ыңгайлуураак. Президент сказал, кто не умеет пользоваться, научитесь. Президент депутаттарга ким колдонгонду билбесе үйрөнгүлө дегени абдан туура. Албетте, депутаттар мектеп окуучусу эмес, бирок жогорку жактан башташ керек. Эгерде депутат, министр билсе, башкаларга да айтса болот. Мен алдыдагы 1-2 жылда секирик жасап, андан соң жасалма интеллектке өтүшүбүз керек деп ойлойм. Электрондук форматка өтүү чечимдерди ыкчам кабыл алып, иштин натыйжалуулугун арттырат. Мындан улам өлкөдө санариптештирүүгө көңүл бурулууда. Бюрократиядан арылуунун негизги куралы да санариптештирүү болуп эсептелет. Анын алкагында маалыматтарды берүү процесси жеңилдетилип жатат. Психикалык жактан учетто тура отурбойбу деген да документтер бар болчу да мурда. Аны биздин жарандарыбыз атайын барып, кезекке туруп, алыска райондордон келип, биздин борбордон ошо справкаларды алчу. Азыр анын бардыгы алыштын кажети жок. Ал дагы сиздин түндүк системасы менен интеграция болуп туруп, автоматтык түздүдө керектүү мекемелер өзү ошо маалыматтарды алып чыгып колдоно алат да. Ушул тапта бир нече кызматты үйдөн чыкпастан алууга мүмкүн. Түндүк тиркемеси жаңы кызматтар менен толукталып жатат. Алсак жарандар онлайн камсыздандыруу полисин алып, насыя алууда өзүнө өзү чектөө киргизип жана паспорт алмаштыруу үчүн онлайн арыз бере алат. Жазгүл Сейдахматова, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек. Өлкөдө акимдерди ротациялоо саясаты акырындап өз жыйынтыгын бере баштады. Жаңы жетекчилер башка аймактарга барып, топтогон тажрыйбасын колдонуу менен жергиликтүү көйгөйлөрдү чечүүнүн жаңы ыкмаларын киргизүүдө. Адистердин айтымында мындай кадам коррупциялык тобокелдиктерди азайтып, тааныш билишке таянган чечимдерди жоюуга өбөлгө түзөт. Тема боюнча кесиптешим Сүйүнай Тагайева айтып берет. 5-ші күн мен өзім барып заиштап калдым. Но почему-то азыр сынташ менен ысыгата бербептир. Мамлекеттик кадрларды ротациялоо саясаты өз жыйынтыгын берип жатат. Буга мисал Чүй облусундагы Ысык-Ата районундагы жетишкендиктерди айтса болот. Алмазбек Рахманкулов буга чейин Баткен облусундагы Лейлек райондук мамлекеттик администрациясын жетектеп 3 жыл аким болуп иштеген. 2025 жылдын август айында президенттин буйругу менен Ысык-Ата районуна жетекчи болуп дайындалган. Жаңы кызматка киришери менен ал аймактарды кыдырып, тургундар менен мекеме ишканалардын жетекчилери менен жолугушкан. Жергиликтүү калк аны жылуу кабыл алгандыгын айтат. 7 ай аралыгында башкаруу түзүмүндө кадрдык өзгөрүүлөр жүргүзүлгөн жок. Учурда администрация мурдагы курам менен иштеп, бош кызматтар кадрдык резервдин эсебинен толукталууда. Балким ошондой туура деп ойлойм, эч кимди тааныбайсың, ошол жерге келесиң, ошол жерде жумуш алып барасың. Мени ушул Ысык-Ата район эли, Ысык-Ата район ушул мамлекеттик администрациянын кызматкерлери, ошондой эле мекеме ишканалардын жетекчилери бардыгы жылуу тосуп алды. Былтыр райондо бюджети 7,5 миллиард сомду түзгөн 9 ишкана ишке берилген. Быйылдагы 12 объектини пайдаланууга берүү пландалууда. Өлкөдөгү 40 райондун ичинен алгачкылардан болуп Ысык-Ата районунда Сары Өзөн курулуш мамлекеттик ишканасы түзүлүп, ишин баштады. Аталган мекеме мамлекеттик долбоорлорго тендерсиз катышуу укугуна ээ. Президенттин колдоосу менен ишкананын ишмердүүлүгүнө 500 миллион сом бөлүнгөн. Ысык-Ата району бул Чүй облусунда
алдыңкы чоң райондордун бири. Мисалга салык боюнча деле жыйганда биз быйылкы жылы 5 миллиардтан ашырдык. А быйыл ойлоп атабыз 26-жылга 6 миллиардка чыгабыз деп мамлекеттик ишкана ачтык. Бул мамлекеттик ишкана деген жана Сары Өзөн деп атыны коюп, буну сентябрда ишке киргизип, декабрдын аягында бардык тиешелүү лицензияларды алып азыр иштеп атабыз. Биз ошонун алкагында жыйынтык көрсөтөлү деп атабыз. Бул бир эле район Кыргызстан боюнча ушундай мамлекеттик ишкана ачкан. Университеттердин бардыгын эле Адистердин айтымында акимдерди ротациялоо жакшы натыйжа берип жатат. Жаңы жетекчилер тааныш билишсиз келип чечимдерди калыс кабыл алууда. Эски схемалар бузулуп, бюджеттин максаттуу пайдаланышы камсыз болууда. Ошондой эле тажрыйба алмашуу менен башкаруунун натыйжалуулугу жогорулоодо. 3 жыл мурун ошол Садыр Нуркожоевич Жапаровдун демилгеси менен акимдерди ротациялоо иши башталган. Мен абдан кубанганмын, анткени кеч болуп кала электе ушул ишти башташ керек болчу, күчөтүш керек болчу. Эми албетте бул абдан жакшы натыйжаны бере баштады. Анткени биз эми баягы тууганчылыкка, жердечиликке абдан ушундай көңүл бурган элбиз да. Ошон бир аз болсо да азайды. Мамлекеттик кадрларды ротациялоо саясатынын алкагында райондордун акимдери менен соттор толугу менен 100% жаңыртылды. 2021 жылдан бери прокуратура, УКМК жана ИИМ жетекчилери жаңы кызматтарга дайындалып, тажрыйба алмашуу жүрүп жатат. Бул чара түндүк түштүк делген бөлүнүүнү азайтууга, жемкорлуктун алдын алууга жана жергиликтүү администрациясынын ишинде бейтараптыкты камсыз кылууга багытталган. Келерки жылдан баштап жогорку окуу жайларындагы студенттер дагы ротациядан өтө баштайт. Сүйүнай Тагаева, Шамин Болотбек уулу, ЛТР, Бишкек. Чогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев Түрк мамлекеттеринин парламенттик ассамблеясынын башкы катчысы Рамиль Хасанды кабыл алды. Анда ал жогорку кеңештин жаңы чакырылышы да бардык түрк мамлекеттеринин парламенттери менен тыгыз кызматташып ассамблеянын алкагындагы биргелешкен долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырууга кызыктар экенин белгиледи. Быйыл күздө Түркпанын кезектеги пленардык жыйыны Кыргызстанда өтөт. Анда алакаларды ыраттуу өнүктүрүүгө багытталган маанилүү сүйлөшүүлөр жүрүп, тектеш элдердин кызматташтыгын тереңдетүүгө арналган макулдашууларга жетишебиз деген терең ишеничин билдирди. Түркпанын башкы катчысы Рамиль Хасан бирикменин алкагында ишке ашырылып жаткан долбоорлор, алдыдагы пландар тууралуу кеңири маалымат берип, быйыл Кыргызстанда өтө турган жыйынга олуттуу даярдыктар жүргүзүлөрүн билдирди. Курулуш иштеринен 60% аяктап калган Куланак КЭСи өлкөдөгү ири энергетикалык объекттердин бири болуп саналат. Кубаттуулугу 100 мегаватт болуп, жылына 330 миллион киловатт-саат электроэнергиясын өндүрүүгө жөндөмдү. Нарын дайрасындагы бул курулуштагы иштердин жүрүшү тууралуу аймактык кабарчыбыз Бөлөкбай Шеримбеков кененирээк баяндайт. Кышкысын суусу тартылып бинтип жаякканы менен жайыксын таштан ташка уруна өзөрлөнгөн Нарын дайрасына дагы 40 КЭС курса болот. Эсиңиздерде чыкпаса, бул убакытта мындан туура 10 жыл мурун ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып калуу максатында жогорку Нарын каскад долбоору жүзөгө ашырыла баштаган. Тилекке каршы чуу дегенде эле инвесторлор менен жалпы тил табышуулар жаралбай, баарысы токтотулган. Бактыга жараша, мурунку бийликтин дарамети жетпеген иштер азыркылар тарабынан жандандырылып, мындан 3 жыл мурун Тегиртөө жергесинде Куланак КЭСинин курулушуна старт берилген. Чындыгында алгач сүткө оозун күйгүзгөн айранды үйдө ичет анын шыдыр кетишине ишенишпеген пессимисттик маанидагыларда жок эмес эле. Бирок убакыт жасалган мындай чечкиндүү кадамдын эң тууралыгын ырастоодо. Мен артында турган жер бул водосброс, бул жерде глубинный жана поверхностный деп аталат. Бул жерде да биз азыр 60%дан өтүп калдык. А мен бул сол жагымда турган объект глухой бетонная плотина деп аталат. Ал жерде да биз уже 90% аткарып койдук жумушту. Биздин эң биринчи максатыбыз биз Нарын дарыясын бурушубуз керек. Ошон үчүн биздин азыр бүт күчтү азыр ушу глубина жана поверхностный водосброско буруп жатабыз. Баш аягы 485 гектар аянтты элеген Куланак КЭСинин жалпы сметалык наркы $150 миллион жана анын үстөн экси инвесторлордун эсебинен бүгүнкүгө
курулушу оор тапандаган анда бири-бирине канатташ Нарын жана Ат Башы райондорунан 400 адис туруктуу жумуш орундары менен камсыз. Алардын бири Нурсултан Муратбек уулу Кичи Мекенинен да, ага жакыныраак облус борбору Нарын шаарынан да өз кесибине лайыктуу иш таба албагандыктан Россияга же Казакстанга кетүүнү көздөгөн. Оңдой берди болуп, киндик каны тамган эмгек тала айылын бойлой аккан дайрада ГЭСтин курулушу башталып, каарманыбыздын көктөн издегени жерден табылды. Тапкан маянасы кеңгесир жетет. Эң башкысы дайыма үй бүлөсү менен бирге. Жумуш боюнча айтсак, жумуш болсо тартиби жакшы, баягы тамак аш жакшы, жумуш убагында берилет дегенде. Анан биздин жумуш боюнча ушул айылыбызга, элибизге, жерибизге бир энергетика жагынан бир чоң салымдар кошулат десем жаңылышпайм. Бир эле учурда жогорудагыдай социалдык маселелердин оң жагына чечилишине өлгө ири объектинин ишке киргизилиши менен Куланак, Учкун, Жыланарык айылдарынын 5000 гектар айдоянттарын сугат сулары менен камсыздоо алдаганча жакшырмакчы. Андан чыкары кошумча 2000 гектар жердин дыңы бузулат. Аталган калыптуу кылыштарга сугат сууну насос аркылуу өрчүбүз. Суу азайганында бизге кыйла кыйынчылыктарды жаратчу. Суу көбөйгөндө биздин дамбаларды жеп, анда да кыйынчылыктар жаратчу. Бүгүнкү күндө Куланак КЭСи салынып аткандыгына байланыштуу ошонун дамбасынан биз 5 километр канал салынып атат. Алар салынып бүтсө бизге кыйла жеңилдик болот. Бүгүнкү күндө республикалык бюджеттен 551 миллион каржыланды. Бүгүнкү күндө 231 миллиону өздөштүрүлүп 2026 жылы аяктайт. Ошонун бирге эле Нарын облусунда табият өзү тартуулаган кубаттуулуктарды натыйжалуу пайдалануу максатында жакында Ат Башы жана Актылар райондорунда 2 чакан КЭС кал кызматына коюлмакчы. Булардан чыкары Жумгалда 250 мегаваттык шамал жана Кочкордо 50 мегаваттык күн энергиялык станцияларынын долбоорлору жүзөгө ашырылууда. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Нарын. Быйыл Ош облусунда 136.642 даана акылдуу электр эсептегич орнотуу пландалууда. Бул тууралуу энергетика министри билдирди. Орнотуу иштерин Ош электр тармактар ишканасы жүргүзөт. Эң көп эсептегич Ноокат жана Кара Суу райондорунда орнотулат. Маалыматка ылайык акылдуу эсептегичтер электр энергиясынын көрсөткүчтөрүн автоматтык түрдө өткөрүп, тармактагы жүктөмдү көзөмөлдөөгө жана төлөм кечиккен учурда аралыктан өчүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул арада Үч Коргон КЭСинде гидроагрегаттарды модернизациялоо уланууда. Энергетика министринен билдиришкендей, номер 2 гидроагрегат үчүн керектүү жабдуулардын 47,3% жеткирилди. Станцияда демонтаждоо жана даярдоо иштери да күчөтүлүп, гидроагрегатта турбинанын жумушчу дөңгөлөгүнүн камерасын демонтаждоо иштери жүргүзүлүүдө. Учурда долбоорду ишке ашырууга 80ден ашуун адис тартылган. Эскерте кетсек, Үч Коргон КЭСиндеги гидроагрегаттарды модернизациялоо иштери 2024 жылы башталган. Буга чейин станциянын номер 4 жана номер 3 гидроагрегаттары жаңыланып, пайдаланууга берилген. 2026 жылы бир эле учурда номер 1 жана номер 2 гидроагрегаттарды реконструкциялоо иштери жүргүзүлүп жатат. Аны ушул жылдын аягына чейин аяктоо күтүлүүдө. Кубаттуулук 198ден 216 мегаваттка чейин көбөйөт. Ош Сити соода борборунун курулушуна байланыштуу техникалык кеңешме өтүп, анда долбоор боюнча жаңы жол картасын иштеп чыгуу чечими кабыл алынды. Бул тууралуу курулуш министри билдирди. Маалыматка ылайык жыйынга министрикке караштуу институттун жана долбоорго катышкан компаниялардын өкүлдөрү катышты. Талкууда IT шаарчанын аймагында курулуп жаткан соода борборунун пайдубалы жана каркасын долбоорлоодо колдонулган жаңы технологиялар, ошондой эле пайда болгон техникалык маселелер каралды. Жыйынтыгында тараптар долбоордун кийинки иштерин атайын жол картанын негизинде жүргүзүү тууралуу макулдашты. Аймактарга болгон жумушчу сапарын алкаганда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары айыл чарба министри бир катар фермердик чарбаларды кыдырды. Ошондой эле жергиликтүү мал чарбачылары, чарба жетекчилери жана айыл чарба секторунун өкүлдөрү менен жолугушту. Соңку жылдары мал арасында ар кандай оорулардын көбөйгөнүнө тынчсыздануусун билдирди. Алардын айтымында мындай учурлар профилактикалык чараларды күчөтүүнү, өз убагында диагностика жүргүзүүнү жана ветеринардык кызматтар тарабынан оперативдүү
жеткирүүдө чара көрүүнү талап кылат. Эрлес Такумбеков эпизодиялык коопсуздукту алдын алуу маселелеринин айыл чарба саясатында приоритеттүү багыттардын бири экенин баса белгиледи. Министрлик мал ээлерин жоопкерчилик менен мамиле кылууга, оорунун белгилерин өз убагында ветеринардык адистерге кабарлоого жана ветеринардык кызматтын сунуштарын так сактоого чакырды. Ош шаарында 1 килограмм синтетикалык баңгизат алып бараткан жаран кармалды. Ал болгону 19 жашта. Учурда тергөө жүрүүдө. Адистер маңзат колдонуу, таратуу өтө оор кылмыш экенин дагы бир ирет эскертип, ал үчүн узак жылга эркинен ажыратуу жазасы күтүп турганын айтышат. Тилекке каршы бул кылмышка көбүрөөк жаштар аралашып калууда. Темага кененирээк кабарчыбыз Айтунук Мамытова токтолот. Менин жанымда 20 жашар коңшу өлкөнүн жараны отурат. Укук коргоо органдарынын маалыматына ылайык ал 1 килограмм синтетикалык баңгизат менен кармалган. Учурда тергөө абагында соттун чечимин күтүүдө. Алдыда бул жагдайга кантип келип калганын айтып берет. Были плохое семейное положение, и мне нужны были деньги. Үй бүлөлүк абалыбыз начар болгондуктан мага акча керек эле. Жумуш издей баштадым. Инстаграмдан 2 килограммга чейин жеткирип берүү кызматы боюнча жарнама көрдүм. Бирок баңгизатка байланышкан жумуш экендиги жазылган эмес. Алар маянасы жакшы, жеңил акча деп өздөрүнө тартат эле. Мен макул болдум. Адистердин айтуусунда баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө көп учурда жаштар аралашат. Аларга жеңил акча табууну сунуштап, туура эмес жолго азгырышат. Тилекке каршы көпчүлүгү муну кеч түшүнөт. Там про наркотики не было сказано изначально. 5 айдан кийин гана баңгизат ташып жатканымды билдим. Бирок кет алган жокмун. Анткени акча керек эле. Андан сырткары мени коркутушту. Колу бутуңду сындырабыз дешти. Алар мага чоң көлөмдөгү баңгизаттарды жеткирип берүү жумушун сунушташты. 1-2 килограммды Казакстан же Кыргызстандан алып Өзбекстанга жеткирип турушум керек эле. Натыйжада кармалып калдым. Ким болбосун бул жаатта иштеп баштаса акыры келип түрмөгө түшөт. Андыктан жаштарды интернеттеги социалдык түйүндөрдөгү жарнамаларга азгырылбоого чакырам. И мне угрожали. Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын маалыматына ылайык синтетикалык маңзатты жайылтуу боюнча жылына 100дөн ашуун кылмыш катталат. 2025 жылдын 12 ай ичинде Ош шаары жана Ош облусу боюнча 171 кылмыш катталып, анын ичинен 149 кылмыштын бети ачылган. Алынган баңгизаттардын жалпы салмагы 56 килограмм баңгизаты. Ал эми 2026 жылдын 2 ай ичинде 28 кылмыш катталып, анын ичинен 5 кылмыштын бети ачылган. Алынган баңгизаттардын жалпы салмагы 2 килограмм 49 грамм. Профилактикалык иш-чараларды жүргүзүү максатында координациялык кеңешмелер, тегерек столдор, спорттук оюн зоокторду, ошондой эле жогорку окуу жайлардын студенттерине, колледждин студенттерине, мектеп окуучулары арасында лекцияларды өткөрүп, жолугушууларды өткөрүп, аларга түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүп турабыз. Баңгичиликтин алдын алуу иштери тынымсыз жүргүзүлүп келет. Коомдо бул тармакка аралашып калган фактыларга күбө болсоңуз, анда сөзсүз тиешелүү органдарга кайрылыңыз. Ушул убактан пайдаланып элибизге кайрылам. Синтетикалык баңгизаты менен күрөшүүгө сиздердин жардамыңыздарга муктажбыз. Балдарыңыздарды, айрыкча өспүрүм балдарыңыздарды жакшылап контролдоп, жакшырап көзөмөлгө алыңыздар. Сиздер жумуш издеп жатканда интернет булактар аркылуу, анын ичинен Instagram, Telegram аркылуу сиздерге жумуш сунуштап жаткан учурда азгырып калбаңыздар. Кылдаттык менен текшериңиздер. Мүмкүн болсо өзүңүздөрдөн чоң ата-энеңиздерден, урук тууганыңыздардан сурап, анан кийин ошо жумуштарды жасаңыздар. Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү бул оор кылмыш. Аны таратуу же жеткирип берүү үчүн узак мөөнөткө эркинен ажыратуу жазасы каралган. Мындай иш-аракеттер бүтүндөй коомчулуктун коопсуздугуна таасир этет. Андыктан мыйзамсыз иштерге барбаңыз, баңгизаттарга аралашпаңыз. Айтунук Мамытова, Уран Адишев, ЛТР, Ош. Ал эми 2025 жылы интернет алдамчылык фактылары боюнча 1547 кылмыш иши козголуп, анын 830-унун бети ачылган. Жалпы чыгым 826 миллион сомдон ашып, 73 миллион сомго жакыны кайтарылган.
Бул тууралуу Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Адатта жарандар алданып калганын 1-2 күндөн кийин гана түшүнүшөт. Ал эми алдамчылар акчаны 1-2 сааттын ичинде эле чыгарып кетишет. Улуттук банк менен биргеликте шектүү которууларды ыкчам бөгөттөө үчүн банктык карталардагы каражаттарды тез арада тоңдуруу системасы киргизилүүдө, деди ал. Министрдин орун басары ошондой эле ири суммадагы криптовалюталар менен жасалган алдамчылык учурлары катталганын белгиледи. Мындай учурларда министрлик кылмышкерлердин мындан аркы операцияларын токтотуу үчүн криптобиржаларга кайрылууларды жөнөтүп жатканын кошумчалады. Бул арада Жогорку Кеңеште банк чөйрөсүндөгү жана интернет тармагындагы алдамчылык кылмыштарына каршы аракеттенүү боюнча токтом долбоору каралып кабыл алынды. Демилгечи депутат Медербек Алиевдин айтымында Минкап, башкы прокуратура жана Улуттук банк интернет алдамчылыкка каршы көрүлгөн чаралар тууралуу парламентке квартал сайын маалымат берип турууга милдеттендирилди. Ошондой эле тиешелүү мамлекеттик органдарга миңдеген жарандарды материалдык чыгымга учураткан жаңы алдамчылык схемаларына каршы күрөшүү механизмдерин иштеп чыгуу тапшырмасы берилди. Депутат Алтынбек Кылычбаев алдамчылык дроперликке тартылып жаткан өспүрүмдөрдү коргоо үчүн мыйзамдарды өркүндөтүү зарылдыгын белгиледи. Мындан тышкары банктардын маалымат базасынын коопсуздугу, Ички иштер министрлигинин кибер коопсуздук бөлүмүнүн иши жана фейк аккаунттар аркылуу жалган маалымат таратуу маселелери көтөрүлдү. Жыйынтыгында парламент бул багыттагы иштерди күчөтүү боюнча токтомду жактырды. Бишкекте журналист кармалып камакка алынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка таянсак, мониторинг жүргүзүлүп, жыйынтыгында социалдык тармакта Даниэль Жоошбаев аттуу колдонуучунун бийликти каралап, коомдук саясий абалды курчутууга багытталган материалдарды жарыялаганы аныкталган. Факты боюнча массалык башаламандыктарга чакыруу беренеси менен иш козголуп, ИИМ менен УКМК Даниэль Жоошбаев фейк аккаунт экенин аныктаган. Министрлик аккаунтту 50 жаштагы журналист аял иштетип жүргөнүн билдирди. 10 марттан үйүндө тинтүү жүргүзүлүп, мобилдик телефондор, планшеттер, ноутбуктар, видеокамера, документтер жана башка буюмдар табылган. Шектүү Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө уланууда.